Assalomu alaykum tuğanlar, qandaysыздар? Назарыңыздарда кайрда деле базары жок каналы. Азыркы чыгарышта сиздерге сатылуучу 5 соток жер участогы көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле баруу жолун түшүндүрөйүн тугандар. Мен турган жер азыр Часпик, Фрунзе жана Гагарин көчөсүнүн кесилиши. Сатылуучу участогубузга тугандар ушул жерден түндүктү карай түз барып, сол тарапка кайрылганыңыздарда жайгашкан аралык 1 километр болуп калат тугандар. Ушул жерден бул Гагарин көчөсүнөн түз түндүктү карай барып, сол тарапка буруласыздар. Анан бул жерге чейин шаардан маршруткалар, по пути машиналар келишет тугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым. Сатылуучу жерге карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жаздырыңыздар. Келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы сатылуучу жер участогуна жетип келип калдым. Бул мынакей жер участоктун көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Жана видеонун башында айткандай, чоң трассага чейин 980 метр көргөздү Яндекс карта. Бул участоктун арты тарабы эң эле түштүк чек бул кошунам үй менен болуп калат. Үйдөн 1 метрдей бери эң эле түндүк чек бул жерге чейин. Бул жерлерге чейин болуп калат. Негизинен кызыл китеп бар, келсеңиздер жер эси чек талкап көргөзүп берет. Кызыл китепти көтөрүп келип, жана узун туурасы бул жакта канча эле 8 км болгон фундамент 2 этаж үйгө расчет алынып куюлган экен тугандар. Сапаттуу кылып 2 этаж үйгө расчет алып койгон дейт. Бийиктиги болжол менен 1 метрден бийигирээк арматуралар ташталыптыр. Үстүгө чыгып көргөзөйүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей бул фундаменттин планировкасы дейбиз же формасы дейбизби? Киргенде бул жакта перехожка же бул душванага расчет алынган бөлмөгө, кыскасы мына ушундай тугандар. Бул жакта чоң залга кире бериш мондай экен. Мектептер боюнча айтсак, Сокулуктун Шоптоковдун мектебине, кыскасы жанагы чоң трасса жакта мектепке барышат балдар. Бул жол менен 1 километр 200 метр аралыктагы мектептерге барышат ошондо. Бул алды тарабы кенен бул жанагы хозпостройкалар салсаңыздар деле болгудай. Ушундай. Так. Эмне маалыматы дагы? Суу. Суу азыркыча скважина экен. Скважина казышат экен булар. Жана свет, мынакей. Светтер бар тугандар. Свет бар. Басы $10,500 сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга ээси телдеп калтырам тугандар. Зона кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага бул жер ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин тугандар саламатта калыңыздар.